Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мисиркеч каналынын катталуучулары. 16 апрель Ош областы Өзгөн районуна караштуу Алга айылында Ак Тилектин ушундай жакшы сындуу төө куйрукка окшогон жакшы сындуу өспүрүм бар экен. Ушул өспүрүмдөн сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга аттанып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Буйрса биз өз ишибизди улантабыз. Көптөн бери көрүшпөй сиздер менен экран аркылуу байланыша албай калдык. Но эми алдыда сиздерге жакшы аттардан, жакшы өспүрүмдөрдөн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Видео жакса лайкты басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазыңыздар. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Эми бул өспүрүм деп калды. Өспүрүмдөн сиздерге толук маалыматын алып көрөлү. Ассаламу алейкум. Кандай денсаулыктар жакшы? Жакшы сындуу өспүрүм бар деп калдың. Биз дагы алыстан көрүп, бир келип көрөлүчү деп келип калдык. Бул өспүрүмдү айтайлычы. Канча жашар азыр? Бул 4 жаш болуптур. 4 жашар, жаңасы да ошондо. Бул өспүрүм дегеним ака бул минген эмеспиз. Минги бөлөлөйт. Бир-эки жолу миниптир эми бак коркуп эле, ошо кармай албай жемдеп эле ошо бир кандада турган ат. Өзү ата тегиштүү нерселер булар. Бир аканикилер ошо камап отура берген да. Мин деген адам жок, ошо минбей эле ошо жем чөйүн берип карап отура берген. Бул ошондо бир сынак эле аттардан окшойт, Ака буну алып тарбиялап алган адам болсо өтө жакшы ат ака. Жылуу болсо эми өтө сонун. Бул башка минген элек да. Азыр эми көп болду минбей турат да. Жашында өзүм бир үйрөтүп, кунанда миндим деп калдың эле. Кунанда миндим ака. Анан өтө жылуулары машина ат эле да бул. Ошо тура берип бир жолдо ошо. Ана карампуттар эми өспөйт. Көп туруп калганга бир аз ушундай көрүнүштөр болуп калыптыр. Бүгүн алдыңкы экөө бүгүн такаланды, Мына экөөнү кырпадым. Кармап кырса болот бирок ат жугуш. Алдын эле бир аз Алдын эле такап коюпсуң, такалап коюпсуң да. Тишин бир көрүп койбойлубу? Мына катшы. Эми бул так породасы кандай болуп калат экен? Түгүн сайган ака. Түгүн үстүн сайган. Эми чүрүп атты да. Жаш ака. Жакшы. Ошондо бул породасы кандай болуп калат экен? Бул ака точно билбейм породасынчы. Бирок алган адам күйбөйт, өтө жакшы ат болот булчу. Сынакы күчтүү ат да. Аргындаштырылган аттардан экен да демек, Денсаулыктары, ичип жегендери жакшыбы? Өтө жакшы ака, ичип жеси бар жол жакшы. Эми бир-эки баскандарынан көрөлү. Жаныбар. Мындай атты коргулбай жакшылап үйрөтүш керек. Ой. Ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип турабыз. Эми өзүңүздөргө жаккан болсо, өзүңүздөр албетте жакындан келип көрүп, сындап ат жаккан болсо, экранга номерлерди жазабыз. Ошол номерлер аркылуу сүйлөшүп, жакындан келип көрсөңүздөр болот. Эми азыр бир аз токтоп калса, сиздерге дагы толук маалыматтарын көрсөтүп айтайлы. Атты бир жакындан дагы көрөлүчү. Демек, басыктары баары эле жакшы көрүнөт. Эч кандай аксаган текшеген жерлери жок экен. Ушундай коюп турсаң, жакындан баштары дагы мындай чоң баштардан экен. Кочкортумчу ака. Аркалары өтө кеңири. Бирок жоондугу жакшы экен аттын. Жоондугун көрүп турасыздар. Көкүрөктөр дагы кенен, өзү дагы булчуңдуу жакшы аттардан экен. Табролор басылган экен. Табролор басылган. 288 18деби ушундай жакшы көрүнбөй калыптыр. Анан мына үстүңдө жоор болгондой көрүнүп турат да. Ушул жер. Бу жерде ондан да кичтет. Жиртон. Өз минилген эмес. Жиртон тура. Демек, өзүңүздөр жакындан да келип көрөсүңөр. Арткы чат аяктардан көрсөңүздөр. Мунун Ак Тилек куйрук жалдары бир суюк болуп турат да. Бул кандай эми порода ушундай болуп калганбы? Ушундай экен ака, ошо суюк бойдон эле жүрөт го бирок. Бул кыттан ичким жок, жалдагандан ичким. Өзү болгон ушундай, Суюк. Алган адам карачакка пайдаланат. Рахмат. Биздин көрүүчүлөр тарбиялаш керек, чындыгын айтсак. Тарбия кылыш керек экен. Тарбиясы эле жок. Анан жагы бар жол жакшы. Биздин көрүүчүлөр ушул көпчүлүгү боюна дагы кызыгып калчу эле. Боюн бир айтып кетеличи. Бою 65 ака. 1.65, Бою 1.65.
1.65. Өлчөп алсаң. Болгон өспүрүм жаңасы аты экен, 4 жашар. Эми бунун баасына келеличи, баасын канча дейсиң? Ака бунун баасы элге карайлы 300 000 кем бар. Сомго 300 000 атасың, 300 000 сом кем. Жакшы сүйлөшүүлөр болсо, жаккандар болсо келип келишсе болобу? Алса болот содобаш. Албетте айтылган бага сатылбайт, Доставкасы бар. Кайсыл жакка болсо, мына ушундай жеткирүүлөр дагы болот экен. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай төө куйрук деп бир аз мен өзүм көрүнүшүнө айтып жатамын. Жаккан болсо өзүңүздөр келип көрүңүздөр. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мөк автоунаалар болсо, буйрса сиздер менен алдыда кызматташууга даярбыз. Андыктан чалып байланышыңыздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Аман туруңуздар.